Коронавируска каршы республикалык жам штабтын бүгүнкү 28 декабрдагы маалыматына караганда өткөн суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан 1 киши кайтыш болду. Пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери вирустан жалпы 2798 киши көз жумду. Өткөн суткада 46 адам COVID-19 вирусун жаңы жуктуруп алганы аныкталды. Азыркы учурда өлкө боюнча 589 бейтап вирустан дарыланып жатат. Алардын 264 ооруканада болсо, 325 киши медициналык жардамды үйүнөн алууда. Алтынбек Жумаев президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгонун администрациядан билдиришти. Буга чейин президенттин маалымат саясатын Нурай Марш жетектеп келген. Ал аталган кызматка 2021 жылдын май айында дайындалган болчу. Жаңы жыл майрамына байланыштуу 2022 жылдын 1 январынан 3 январына чейин Кыргыз-Кытай чек арасын Торугарт автожол жана Эркеч-Там автожол өткөрүү пункттары убактылуу жабылат демилгени Кытай тарап көтөргөн. Айтылган күндөрдө унаалар жана жүк өткөрүлбөйт. Мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашкандай көзөмөл өткөрүү пункттары 4 январдан тарта атайын алгоритмге ылайык ишин улантат.